Баткенде фермерлик чарбалар менен маалыматтык жолугушуу өткөрүлдү. Жолугушуу айылдык өнүктүрүү Rural Development фонду тарабынан уюштурулган. Ага жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, фермерлер катышты. Жолугушуунун максаты долбоордун алкагында жашыл айыл чарба менен алектенген фермерлердин ишинин жыйынтыктарына мониторинг жүргүзүү. Ошондой эле санариптик бирлик тиркемеси менен таанышуу, презентациясы, социалдык тармактар менен иштөө ыкмаларын үйрөтүү. Белгилей кетсек, 2 жыл мурун Баткенде жетиген дары чөп кооперативи түзүлгөн. Алар буга чейин долбоордун алкагында жергиликтүү деңгээлде дары чөптөрдү өстүрүү боюнча атайын окутуулардан өтүшкөн. Ал эми айылдык өнүктүрүү Rural Development фондунун максаты биологиялык ар түрдүүлүктү баалаган, өндүрүштү экологиялык көйгөйлөргө ыңгайлаштырган, өндүрүмдүүлүктү жогорулаткан жана социалдык, ошондой эле жергиликтүү агробизнеске көмөктөшүүчү айыл чарбалык нарк чынжырчасынын моделин иштеп чыгуу аркылуу климаттын өзгөрүшүн жумшартууга салым кошуу. Кантип чогултуш керек, кантип өстүрүш керек, кантип бизнес план түзүш керек да. Биз именно как айыл чарба катары, фармацевт катары биз өзгө моюнда ала албайбыз да. Ал бир. Андан тышкары эсе булар биздин топ өстүрүп көрдү. Азыр буларга анча-мынча өздөрү тапкан, чогулткан чөптү кичинекей приусадебный участок чөп өстүрдү. Ошону эсе биз сатып көрдүк. Упаковка алып жана көргөзмө презентация ошолордун акчасын беребиз. Анткени кишиге дем керек, анткени түшүнүш керек, что ал пайда алып келет деп. Андан тышкары биз үрөн алып келебиз. Ошо үрөндөрдү калтырып кетебиз, үрөнчүлүккө. Анын ичине лаванды кирет, Баткенде өстүрүп көрөлүк, лаванда кандай болот. Сена жакшы өсөт дейт. Ошол жакшы бир үрөндөрдү калтырып кетебиз, биринчи репродукция. Өстүрүп, ошолордун үрөнү алсын депчи. Биз дары чөптү пропаганда кылабыз, өстүрүш керек, пайдаланыш керек деп. Бирок силер туура түшүнгүлө, биз такыр эле башка культураларды алып койгула деген ой эмес. Кошумча анткени ошондо үйрөнүп көрөлүк дегенчи. Анткени мен жана презентацияда айтып келдим, 2030-жылы эсе дары чөптөрүн жасалган рынок фарм препаратов $550 миллион болот дейт. Бул жарым триллион акча, бул аябай чоң акча. Кыргызстан азыр үйрөнүп, ошол кетип бараткан поездге жармашып, эметип калыш керекпиз да, өзүбүздүн бир рынок эме алып калыш керекпиз да, ошого аракет да биздикичи.